Шамдагай менен Балбайдын сабагы илгери абдан кооз жана жапжашыл токойдо эки дос жашаптыр. Бири абдан Шамдагай жана эртеден кечке секирип ойногон тыйын чычкан Шамдагай, экинчиси таттууну жакшы көргөн Мамалак Балбай эле. Шамдагай күн сайын эрте туруп дене тарбия жасачу, ал эми Балбай болсо төшөгүнөн тургусу келбей, кечке момпосу жеп жатканды жакшы көрөр эле. Күндөрдүн бир күнүндө токойдо чоң жарыш боло турганы жарыяланды. Жеңүүчүгө эң таттуу жана эң чоң алтын алмурут берилмек. Шамдагай дароо машыга баштады. Ал токойдун ичинде чокап, тоскоолдуктардан секирип, өзүн абдан күчтүү сезип жатты. Балбай да алтын алмурутту алгысы келди. Бирок ал машыгуунун ордуна телевизор көрүп, нан жеп отура берди. Мен ансыз деле чоңмун, күчтүүмүн, баарын жеңем, деп ойлоду ал. Анын бөлмөсү таттуулардын кагаздарына толуп кеткен эле. Жарышка даярдык башталганда Шамдагай досуна келип, «Балбай, жүрү машыгабыз, жаман адаттар сени алсыз кылып койт», деди. Бирок Балбай кулак салбады. Ал тиштерин жууганды да унутуп, кечке таттуу суусундуктарды иче берди. Жарыш боло турган күн келди. Бардык жаныбарлар чогулушту. Жарыш башталары менен Шамдагай октой учуу алдыга чыкты. Ал эми Балбай болсо эки кадам таштабай жатып чарчап демиге баштады. Анын ичи ооруп, тиштери сыздап кирди. Шамдагай артка кылчайып, досунун кыйналып жатканын көрдү. Ал токтоп, Балбайдын жанына чуркап келди. «Эмне болду, досум?» деп сурады ал тынчсызданып. Балбай, «Менин эч кандай күчүм жок экен, ичим ооруп жатат», деп жооп берди. Шамдагай досуна суу берип, бул жаман адаттардын кесепети. Таттууну көп жеп, аз кыймылдасаң, денең алсыз болот. Кел, бүгүндөн баштап баарын өзгөртөбүз, деди. Балбай досунун сөзүнө макул болду. Алар жарышты акырын басып чогуу улан. Кийинки жумадан баштап Балбай өзгөрдү. Ал эртең менен эрте туруп, Шамдагай менен бирге чуркай баштады. Таттуулардын ордуна пайдалуу сабиз, алма жеп, суу иче баштады. Күн сайын тиштерин тазалап, тазалыкты сактаганды үйрөндү. Бир айдан кийин Балбай өзүн таптакыр башкача сезди. Анын бою түзөлүп, көздөрү жайнап, күчкө толду. Эми ал Шамдагайдан калышпай чуркай алчу болду. Жаман адаттардын ордун пайдалуу адаттар басты. Токойдо кайрадан майрам болду. Шамдагай менен Балбай эң сонун дос жана эң дени сак жаныбарлар деп табылды. Алар алтын алмурутту бөлүп жеп, жаман адаттарды таштап, бактылуу өмүр сүрүштү. Ден соолук бул эң чоң байлык экенин эми баары билишет. Денең соодо эринбе, бекерликке берилбе. Эркиң менен жумуш кыл, эринчек жалкоо дедирбе.